Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсызбы? Маанайыңар жакшыбы? Ооба. Балдар, биз бүгүн адаттагыдай эле жомок укканга чогулдук, баарыбыз бул жерге. Ооба. Жомок укканга даярсыңарбы? Ооба. Анда мен азыр силерге немец элинин 3 көпөлөк деген жомогун окуп берем. Анда жомокту кунт коюп угабыз. Күнөстүү аянтта 3 дос көпөлөк жашачу экен. Алардын бири ак, экинчиси кызыл, үчүнчүсү сары болуптур. Көпөлөктөр гүлдөн гүлгө конуп, көңүлдүү күндөрдү өткөрүп жүрүшчү экен. Бир күнү жамгыр жаап, көпөлөктөрдүн канаттары суу болуп, кайда жашынаарын билбей калышат. Суу болгон көпөлөктөр бакчада бажырайып өскөн Лилияга келишет. Лилия, Лилия, бизди жамгырдан коргоп койчу, деп суранышат. Лилия гүл болсо, макул, ак көпөлөктүн өңү мага окшош экен. Ак көпөлөк, сен мага жашын. Ал эми кызыл жана жашыл көпөлөктөр башка жерге жашынгыла дейт. Ак көпөлөк муну угуп, досторум суу болуп турганда, сенин көлөкөңдө кантип жашынып отурам? Аларды жашыра албасаң, анда мен да кала албайм, деп ачуусу келип учуп кетет. Үчөө андан ары учуп жөнөшөт. Жамгыр да токточудай эмес. Алар маңдайынан көздүн жоосун алган чоң кызыл жоогазын өсүп жатканын көрүшөт. Жоогазын, жоогазын, мүмкүн болсо жамгыр басылганча сага жашынсак болобу? Кызыл көпөлөк мага окшош экен, ошону калкалайын. Ал эми ак көпөлөк менен сары көпөлөк башка жер издесин, дейт жоогазын. Анда кызыл көпөлөк, досторумду кабыл алгың келбесе, мага да жардамыңдын кереги жок. Суу болсо, чогуу суу бололу, деп учуп кетет. Учуп баратышып, алдыларынан чоң сары гүлгө туш болушат. Алар гүлгө учуп барышып, о, керемет сары гүл, жамгыр басылганча сени ыктай турсак болобу? Анда сары гүл мындай дейт, мейли, сары көпөлөк мага окшош экен, ошону жамгырдан коргойм. Башкаларыңар башка жер издегиле, дейт. Жок, жок, досторума жардам бере албасаң, мен да сага калкалабаймын. Андан көрө суу болгонум жакшы, деп жооп берип, учуп кетет. Көпөлөктөрдүн сөзүн булуттардын артына жашынган күн угат экен. Күн көпөлөктөрдүн өз ара ынтымагына, биримдигине кубанат. Ал аларга жардам берүүнү чечет. Күн булуттарды жарып, асмандан жаркырап чыгат. Жылуу нурлары менен көпөлөктөрдүн нымдуу канаттарын кургатып, аркасынан алтын нурлар менен кургатат. Сүйүнгөн көпөлөктөр канаттарын кагып, кайра көңүл ача башташат. Алар аянтты тегеренип уча башташат. Бирок андан кийин Лилия, жоогазын, сары гүлгө конбой калышат экен. Чыныгы достук кыйынчылыкта гана сыналат, деген кеп ошондон калган экен, балдар. Балдар, силерге 3 көпөлөк деген жомок жактыбы? Ооба. Кийинкиде дагы сонун кызыктуу жомокторду окуп берем, Ушуну менен бүгүнкү жомогубуз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта болгула.